Киреше алып келбеген мамлекеттик ишканалар, казынадан каражат ала берип, карызы кокосуна жеткен акционердик коомдор, ошол эле учурда казынага миллиардтаган салык төлөп жаткан мамлекеттик мүлктөр бар. Мамлекеттик ишканаларды реструктуризациялап, келечекте аларды жеке менчикке өткөрүп берүү керектигин өлкө башчысы 5 майда жаңы конституцияга кол коюп жатып белгиледи. Андан бери мынакей 1,5 айдай убакыт өттү. Мамлекеттик активдерди башкаруу реформасы кандайча ишке ашып жатат? Канткенде мамлекеттик мүлктү башкаруу тармагын реформа кылып, бул багыттагы башаламан саясатты жөнгө салабыз. Саны бар, сапаты жок ишканалар менчикке өссө киреше алып келе алабы? Ачык айкын процессти, менчикке берүүдөгү ачык айкын процессти уюштуруу мамлекеттин колунан келеби? Карызга батып, каралбай калган ишканалар ишканалардын тагдыры белгилүү деңизчи. Бирок ошол эле учурда киреше алып келип жаткандардын тагдыры кандай болот? Ойордон бул жолку чыгарылышында биз дал ушул маселенин күнгөй тескейин талкууламакчыбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн студиябызга бул маселени абдан жакшы билген эксперттерди чакырганбыз. Анда тааныштырып өтсөк, Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров, Бизнес ассоциациялардын улуттук биримдигинин төрагасы экономист Искендер Шершеев, Президенттин администрациясынын экономика жана финансы бөлүмүнүн эксперти Уран Чекирбаев, экономика илимдеринин доктору Кубанычбек Иженов мырза, экономика илимдеринин доктору Гурас Жапаров. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар? Биздин студияга, биздин талкууга кош келипсиздер. Сөздү баштаардан мурун алгач ушул тармактагы мамлекеттик мүлк багыттагы бир статистикалык маалыматтарды, мамлекеттик мүлктөрдүн саны тууралуу чакан графикалык материалыбыз бар эле. Ошону көрүп алсак, анан берүүнү баштайлы. Урматтуу режиссерлор, Мамлекеттик активдердин портфели төмөнкүчө. 48 акционердик коом, анын 30-га чукулу иштейт. 17 жоопкерчилиги чектелген коом, анын 6-сы гана иштейт. 104 мамлекеттик ишкана, булардын 38-и кирешелүү, 20-сы чыгашалуу. 9-у бюджеттен каржыланса, 5-өнүн кирешеси да, чыгашасы да жок. Калгандары эптеп-септеп иш алып барууда же таптакыр токтоп калуу стадиясында. Кээ бирлеринин финансылык маалыматтарын алуу оор. Сизге берели. Деги эле мамлекеттин азыркы учурда карамагында канча акционердик коом, канча ишкана, анын канчасы иштеп атат, иштебей жатат, бизге кыска нуска маалымат берип өтсөңүз, андан аранан талкуубузду баштайлы. Чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден жалпы мындай маалымат бере кетсем, мамлекеттик мүлк фонду бүгүнкү күнү мына жакында эле акыркы токтомго ылайык инвестиция министрлигинин алдында мүлк фонду болуп эсептелинет. Буга чейин бекилген жобого ылайык жумуш алып барат. Мамлекеттик мүлк фондунун карамагында 64 мамлекеттик акционердик коом бар. Ошол жерде акционердик коомдун мамлекеттик үлүшү бар. Өкмөттүн өкүлү катары мамлекеттик фонд эсептелинет. Андан сырткары 17 жеке жоопкерчилиги чектелген коомдор, 104 мамлекеттик ишкана, ошондой эле улутташтырылган объекттер, конфискацияланган объекттердин эсебинен мамлекеттик мүлктүн карамагындагы мамиле кылып турган ишкана мекемелер бар. Бүгүнкү күндө кызуу талкууда жүрүп жаткан маселе боюнча мына быйыл мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын белгилеген турабыз. 30 жыл аралыгында биз ар кандай баскычтарды басып өттүк. Деги эле менчиктештирүү бул эгемендүүлүктү алган жылдан тартып эле башталган. Айрыма эмне үчүн коомчулугубуз ошого этият мамиле кылып жатат? Тилекке каршы ошол мезгилдеги мүчүлүштүктөр бизге чоң сабак болуш керек. Ошол мезгилдеги ачык айкындуулук болбогондугу, мыйзамдык базанын толук эместиги, ар бир тараптын катышууга мүмкүн чектелүү бир мүмкүнчүлүк болуп калгандан улам, ошол кездеги завод, фабрикалар деп атабыз, ири ишканалар, киреше алып келген мекемелер тилекке каршы бир текейден арзан каражатка сатылып, жыйынтыгында башка багыттарга пайдаланып кеткендиктен улам биздин коомчулук жана кээ бир саясатчылар этият мамиле кылып жатат. Чочулап жатышат. Бул туура айранга оозу күйгөн сүттү үйлеп ичет дегендей. Албетте, бул туура көрүнүш, бирок бүгүнкү күнү мына талкууда да бир топ мен ойлойм ачык айкындуу суроолорго жооп беребиз. Бүгүнкү күнү мыйзамдык талабыбыз толук камсыз болгон.
ачык айкындуулук бар. Бул процесс сөзсүз түрдө бүгүнкү министрлер кабинетинин макулдугу менен, жогорку кеңештин макулдугу менен, андан кийин кайра баалоо менен, андан кийин гана мындай аукционго чыгып, сатык аркылуу өткөрүүчү процесс. Азыр учурда ушул натыйжасыз иштеп жаткан ишканаларды реконструкциялоо боюнча процесс башталдыбы? Кандай иштер жүрүп жатат? Албетте. Негизи мүлк фондусунун түзүлгөнүнө дагы быйыл 30 жыл болуп атат. Ошол 30 жыл аралыгында мүлк фондусу да бир топ иш-чараларды башынан өткөрдү. Бүгүнкү күндө ошол мүлктөрдүн баардыгын башын бириктирип, аны мындай бир реестр кылып, аны инвентаризация кылып, аны эсеп кысабын чыгарып, изилдеп, ижарага жана башка деген баардыгын бул бир топ жумуш. Мирлан мырза, бул санын тактоо маселесинде кийинчерээк кайрылалы. Ага чейин Кубанычбек ага, сиз мынакей эгемендүүлүк жылдардан бери ошол учурда баягы легендарлуу парламентте жүрдүңүз. Жогоруда мына Мирлан мырза айтып өтпөдү, чоочулап атабыз баягы сүткө оозу күйгөн айранды үйлөө ичет деген макалды мисал келтирипчи. Ошол жылдардагы катачылыкты кайталабашыбыз үчүн азыркы учурда биз эмнени эске алып, эмнени баягы туура баамдап, кадамыбызды туура ташташыбыз керек? Биринчи, Мирлан, поздравляем. Орусча айтканда кыргызча куттуу болсун. Молодец, аябай жакшы. Парламентте де иштеп аттың эле, буну сага берген аябай жакшы болуптур. Себеби өзүң мындай мамлекет үчүн дегенде күйүп жанып, баягы жаныңды бере турган жигиттерденсиң. Биринчи ошибка кылбаш үчүн эмне кылыш керек? Абдан туура кылыш. Инвентаризацияны жүргүзүп, переоценка кылыш керек да, бүгүнкү баалар менен. Андагы баа бир бөлөк, бүгүнкү баа менен примерно стоимосттору, анын ичинде жанагы иштебей аткандардыкы, же тиги прибыльга чыга албай эптеп илең салаң болуп аткандардын баардыгын бул кишилер мындай тактап, эсептешип, анан жаңыча көз караш менен карап чыккан абдан жакшы болгон турат. Экинчиден, менин оюмча, мурункудай коркпой эле, азыр уже билип калдык. Стратегияга аны мамлекет өтө керек ишканалар бар, жол болсо прибыль алып келип аткан. Мисалы бул Мегакомду айтып коелу, ал жалгыз болгону менен чынчына келгенде баарын тейлеп турган чоң ишкана жаманбы жакшы кирете 2 миллиардка жакын, былтыр кичине азыраак болуп калды. 1,5 миллиард сом багы мамлекетке өзүнүн прибылынан берип жүрүп атат. Андан кийин ошондорду мындай стратегиялык мааниси барларды мамлекетке калтырганыбыз эле туура. Аны баягы депутаттар аябай жакшы айтышты, обсуждение болуп атканда. Анан мындай иштей албай, желең салаң болуп, көп убакыт желең салаң эмнеден болот? Эптеп желең салаң болуп турган приватташтырып алып калса деп эле жетекчисинен баштап ошо руководствобуз деп коелу. Ошентип баягы бизде тактиканы колдоду. Баягы 90-жылдан баштадык, адегенде күйлөнүп эле жакшы киргенбиз. 91-92ден баштап эле шуулдап жана коррупционный схемага кирип кеткенбиз да. Ар ким өздөрүнүн тааныштарында, андан кийин упайды чыгардык, упайды чыгарып туруп, жана чоң килейген заводдорду ошо эл 40%ке жакын упайды алган эмес. Упайды албай алган, анан алардын упайларын алып туруп эле, анан баягы ошол бийликте отурган адамдар акырын барып жана килейген баягы чоң фабрикаларды, заводдорду алып койгон, ошондон болгон. Тиги Даниил Руицкий деле тиги мисал жанагы Оштогу чоң хлопковый комбинаты упайды эсебинен ушундайлар көп болгон да. Бүгүн дагы ал маселелер правоохранительный орган жагынан аябай изилденип атат. Анан ошондойлорго жол бербей, ошо кетирген ошибканы кайра кайталабай, бирок бүгүнкү күндө ошолор ичинен бизге инвестиция алып келе тургандар ким болсо, жакшы инвесторлор табылса, может быть, мамлекет менен чогуу, же өзүнчө карап туруп, бул кишилер коллективдүү ошо жакшы болуптур тег инвестициондук министрликага бергеничи. Булар мында бир бетке иштегенге эффективдүү болот да. Ошол жагын караса, экинчиси чынчына келгенде жанагы президент туура эле айтып атат. Эгерде бул иштебейт, мындан анчалык эле мамлекетке кереги жок болуп мынтип аткан илең салаңдарды оңдоп туруп, тактап туруп, баасын коюп туруп, конкурска коюп туруп сатып ийген эле жакшы да. Тем более быйылкы жыл көрүп атабыз, былтыркын баягы тартып калган азабыбызды кыскарып кетти ички продукциясы 10%ке жагын. 8 деп атышат, кирет 10%ке жагын. Прибыльыбыз дагы мамлекеттин бюджетинде да кыскарулар бар. Ошолорго буну тездетип, мындай көпкө чойбой эле тез чечип көрүп, булар бизге керек экен, буларды биринчи иретте саталы деп туруп, 1, 2, 3 этап менен эле даже жылдын аягына чейин көбүн сатып ийгенге мүмкүнчүлүк бар. Рахмат. Уран мырза, ушул жерден толуктасаңыз, натыйжалуулук жок деп айтып жатабыз. Эмне себептен натыйжалуулук жок болуп жатат деп эсептейсиз? Башынан баштап кетейин. Негизи баягы мамлекет жеке
секторга караганда жакшы башкара албайт экен да. Мамлекет жаман менеджер деген сөз Бул айтып жүрбөйбү? Кыргызстанда эле эмес, башка жерлерде дагы. Анан биздеги ишканалар иштеп жаткан азыр деле көрсөтүп атат. Баягы жеке ишканалар алар жакшыраак иштейт да. Анан бул багытта негизи биз экономиканы көтөрөбүз десек, биз биринчи учурда мамлекет өзүнүн бийлик күчүсүн экономикага азайтышы керек да. Ошол анан мунун алкагында жакы биз приватташтыруу кылганыбыз бул негизи туура жол, бирок ошону менен бирге биз муну мындай үстөккө босток кылып жасабашыбыз керек. Баарын ойлонуп, өлчөп, анан бул жерде кандай десем, баягы үстөккө босток сатып инвесторлорго сунуштап, анан жакы азыр мамлекеттик жеке өнөктөштүк алкагында ушул эмелерди мамлекеттик мүлктөрдү биз жеке чарбаларга беришибиз керек да. Анан бул биринчиси, анан экинчиси дагы бир сыйра биз ойлонушубуз керек. Анткени биз көп социалдык объекттерди салышыбыз керек. Мектептер, детсадтар дегендей дагы башка нерселер да. Ошон үчүн менчиктештирүү ачык айкын болуш үчүн дагы эмнелерди эске алышыбыз керек? Бул объектилерди сатып атканда ошону жакшы планировать этип туруп, анан сатышыбыз керек. Рахмат. Искендер мырза, сиз баягы заман талабын жакшы билген экономист катары айтсаңыз, мамлекеттик башкаруу чет өлкөлөрдө, мисалы үчүн алыскы жакынкы коңшуларда, жаныбыздагы Кытайда жана башка өлкөлөрдө мамлекеттик мүлк кандай башкарылат? Алар ушул багыттагы реформаны кантип ишке ашырып, кантип эффективдүү колго алган? Негизи мен ушул бир нече жыл мурда инвентаризацияга катышкам мамлекеттик мүлктүн. Ооба. Албетте түшүнүк бар да. Азыркы базар баасы менен эгерде мындай бааласа, эркин мындай методологияны колдонуп караса, бир 30 миллиард долларга чейин мүлк турат мамлекеттин колунда. Азыркы баа менен да, мурунку баа менен, баланстык баа менен аз. Анан эгерде ушул мүлктү карасак, анын бүгүнкү күнү жалпы жыйналган бюджет миллиарддаган сомдор көбүнчө баягы маянага кетет 40%. Ал эми бир саноолор боюнча 8%дан бир саноолор боюнча 20%га чейин ушул мамлекеттик инфраструктурага талап керектелет да. Албетте ушул акчанын бир чоң бөлүгү мамлекеттик ишканаларды баягы аман калтырууга керектелет. Кармап турууга. Бул деген чыгыш да, бул таза, бул активди багуу эмес. Актив деген бул сага акча алып келет да, толуктайт. Бул кайра эле баягы акча жоготуулар да, дайыма. Ушул мамлекеттик башкаруу ушундай болуп атат да. Бул бизде гана эмес, эме айтылгандай эле. Бул деген бүт дүйнө боюнча ушундай көрүнүш. Негизи ушул мурун бир 5-6 жыл мурда инвентаризация алганда бир 4000ге жакын мамлекеттик мүлк объектиси болгон да. Ар кайсы кичине земельный участок, бул албетте бүгүн маалыматтар өзгөрүп кетсе керек. Ал эми дүйнөдө кандай кылат да? Бизде 2 жол бар. Бир жол бул жалпы дүйнөнүкү, анан мисалы үчүн Грузияныкы. Рамазан Ках Автандилович Бендукидзе айткан, уят сыйтыңан башканын баарын сатсаң болот депчи, мамлекетте болсоң. Анткени мамлекет өзү салык жыйнаш керек. Ал эми салыкты төлөгөнгө жарай турган ишканалар жеке менчикте болуп, баягы ишкерлер аркылуу салык жаратылыш керек дейт да. Ушундай салык төлөөлөр болуш керек. Алар экономиканы алып барыш керек. Так ошондой эле бүт өлкөлөр ушул мамлекеттик мүлктү сатканга аракет кылат. Кээ бир мүлк сакталат мамлекетте, анткени мамлекеттин өзүндө мамлекеттик кызматтарды жасоо үчүн өзүнүн социалдык же болсо мамлекеттик инфраструктурасы болуш керек. Алга сөз жок. Бирок бүт баягы базар менен башкаруучу жана жеке сектор көтөрө алчу багыттар толугу менен жеке менчикте болуш керек. Экинчи жол бар, Кытайдыкы. Кытайда Шанхай бар, Пекин бар. Кытайдын баягы Шанхай ошол океандын жээги. Алардын экономикалык модели башкача, континенталдык өлкө провинциялардын модели башкача. Аларды көбүнчө ушул мамлекет толугу менен мамлекеттик мүлккө ээлик кылат, бирок мындай акысы бар да тартып алганга. Каалаган убагында. Каалаган убагында. Бирок ошону менен бирге баягы атайын келишим түзүлөт. Жеке ишкер менен, жеке ишкер толугу менен аны башкарганга акылсы бар. Канча киреше болсо, канча таза пайда болсо өзү башкара алат. Мамлекетке сүйлөшүлгөн деңгээлде кандайдыр бир нерсени бериш керек, же товарды, же акчасын, же бөлүгүн, баягы таза кирешенин бөлүгүн. Ушундай келишим менен иштешет. Бүгүнкү күндө Кытайдын көбүнчө ишканалары дал ушул жол менен иштеп келет. Рахмат. Курас агай, кошумчаласаңыз, азыр жогоруда айтып өттү, мамлекет салык жыйноочу катары гана болушу керек депчи. Сиз ушул пикирге кошуласызбы? Мен бул рахмат.
бул пикирге биринчиден кошулам. Эми бирок бул жерде бир ойлор бар да. Кыргызстанда эми башка мамлекеттерди албай эле коелу. Кыргызстанда өзүнүн бир стратегиялык мамлекеттик объектилери бар да. Анын ичинен мисалы энергетика, гидроэнергетика, суу объектилери, дагы башка ушундай бир стратегиялык объектилер бул приватизация же сатуу ыкмасына түшпөш керек. Анан дагы бир сери айтып коеюн. Социалдык объекттер, ошол эле маданият, тарыхый объекттер булар түшпөйт. Бул закондун өзүнүн эле негизинде бар. Андан тышкары, мына мен дагы бир мисал айтып коеюн. Бул жерден бир кичине статистика жазып алдым эле. 878 мекеме бар экен да, мамлекеттик мекеме же болбосо ошо мамлекеттин кандайдыр бир үлүшү бар ушул мекемелердечи. Анын ичинен 90% убыточный экен. 98 компания, то есть примерно 10% ал кичине киреше алып келет экен да. Ошол эле учурда 2019-жылы мамлекеттик бюджеттен субсидия берип атат. 870 миллион сом госкомпанияларга бюджеттен бөлүнүп атат да. Субсидия катары. Субсидия катары. Эми 2020-жылы 290 миллион сом берилип атат, бирок субсидиягачы. Анын бир суроо пайда болуп атат да. Эгер биз 870 миллион, бирок муну айтып коеюн, 2019-жылкы проект бюджетиде 1 миллиард 240 миллион сом болчу. Кандайдыр бир келип 870 миллион сомго түшкөн да. Эми мамлекеттик мекемелерди биз кармап атабыз, биз бюджеттен акча субсидия катары берип атабыз. Бул менеджменттин эң мындайча айтканда билимсиздик менеджменттин туу чокусу деп койсок болот да. Негизи финансовый неграмотность управления да. Анан ошон үчүн бүгүнкү күнү мына ФУГИ же болбосо фонд управления госимуществом өзүнүн стратегиялык планын проект катары чыгарабы же кандай кылып чыгарат, ошону чыгарып коомчулукка жана эксперттерге сунушташ керек, ушундай деп атабыз депчи. Анан ошонун ичинен анан секторлорго бөлүп, муниципалдык менчик бар, айыл өкмөттүн менчиги бар, мамлекеттин менчиги бар, түздөй түз. Анын ичинен дагы бөлүнүп кетет. Аппарат президенттин менчиги бар, правительствонун менчиги бар, обл администрациялардын менчиктери бар. Ошолордун баарын мындай системага келтирип, анан ошону сунушташыбыз керек да. Эми биз бул жерден мамлекеттик активтерди сатып ийебиз десек эле эртең жүгүрүп келип бизнесмендер сатып алат дегенден мен алысмын. Биринчиден, анткени баары убыточный компаниялар. Анан аны переоценка жасагандан кийин, то есть мисалы ким переоценка жасайт, аудиторский компаниялар жасайбы же мамлекеттик эксперттер жанагы лицензиясы бар оценщиктер жасайбы же ким жасайт, ошонун баары анын ар бир секторунун өзүнчө оценка болуш керек да. Жери өзүнчө, мекеменин багытына карай өзүнчө жана башкалар да. Эми ушуларды бизнесмендер ала коет. Бүгүн ушундай кырдаал маалда, мисалы бүгүн 21-жыл бизнес аябай эметип турат. Ала коебу, албайбы, ал бул маселе. Дагы сөз берсеңиз. Рахмат, ушул жерден толуктасаңыз, ким баалайт, баалоо боюнча? Эрлан мырза, ошол эле учурда инвентаризация маселесин дагы мындан бир 5 жыл мурда Жогорку Кеңештин демилгеси менен мамлекеттик мүлктөрдүн санын тактоо иши башталды эле. Бул үчүн атайын эл аралык каржы уюмдарынан дагы каражат келген, бирок азыркыга чейин мамлекет өзүнүн канча мүлкү бар экенин, анын каржылык наркы канча экендигин так билбей келе жатат да. Ушул иштин аягы кандай болду? Туура, Жогорку Кеңештин токтомуна ылайык инвентаризация иши башталган. 2017 жылдан тартып. Ошонго ылайык бүгүнкү күнү бизде статистиканы так айтып кетейин, 10.414 мамлекеттик здания бар. 15.165 бул курулмалар, жанындагы гаражы жана башка дегендей. 379 единица жер, бул 125.000 гектар жер дегенди түшүндүрөт жалпы. Ошентип отуруп орточо баланстык баасы 136 миллиард сомго бааланган. Мына азыр айтылгандай, анда ошол тапшырмага ылайык орточо базар баасын аныктоо дагы Жогорку Кеңеш тапшырмасы менен берилип, бүгүнкү күндө 613 миллиард сом деп орточо бааланып атат. Бул да 2 жыл мурун бааланган, ар бир 3 жылда бир бааланып турат.
Баалоо системасы өтө оор. Ал үчүн атайын методика, мыйзам, ал эми түздөн түз менчиктештирүүгө чыга турган объекттер менен айта турган болсок, аны таптакыр көз карандысыз тарап баалайт. Бүгүнкү күнү баалоо жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Мыйзам кабыл алынса, мамлекеттик мүлк фондусу субъект катары чыгарып берет, тендер жарыялайт, анга көз карандысыз тарап катышат, баалоочулар атайын белгиленген тартипке ылайык талапка жооп берген тарап гана баалайт. Бага башка тарап жооп берет. Мен токтоп кете турган нерсем стратегиялык объекттер боюнча туура. Таптакыр менчиктештирүүгө жатпайт эмнелер? Бул стратегиялык объекттер. Ал мыйзам менен корголгон. Экинчи социалдык объекттер. Ошондой эле тарыхый маданий статусу бар объекттер. Ошонун баардыгы бул иргелип туруп, андан кийин ар бир мекеме, ар бир мамлекеттин акциясына өзүнчө мамиле болот. Себеби ар бир мекеменин аркасында эмгек жамаат турат, тарыхы турат, уставдык капиталы, перспективдүү пландары дегендей. Бардыгын эле таптакыр болбойт, курап кал дегенден алыс болушубуз керек. Перспективдүү, бүгүн каражат салсаң, эртең түшүм бере турган мекемелер бар. Тилекке каршы бюджеттин тартыштан улам бардына жеткире албайт. Ошондуктан кээ бирлерин ишенимдүү башкаруу, жеке менчик мамлекеттик башкаруу системасын, аутсорсинг сыяктуу жаңы методдорду колдонуп, биз жаңылануу сунуштап жатабыз. Бул жерде сатып кутулуп эле акча табыш максат эмес. Жумушчу орун, экономика, продукция, андан кийин гана киреше ошол бутуна турган кайсы мекеме болбосун, ал жумушчу орун менен камсыз кылса, мына ушул эң негизги мамлекет башчысынын койгон багыты, талабы мына ошондо жатат. Ошондуктан биз коомчулук туура түшүнүш керек. Кайсыл объекттер сатыкка чыгышы мүмкүн? Бул биринчи кезекте акционердик коомдордун акциясы же үлүшү. Экинчи кезекте мамлекеттик ишканалар ошол 104-төн 38 гана өзүн өзү камсыздап турат. Ошолардын кээ бир активдерин чыгаруу, жерин болобу же мүлкүн болобу. Андан кийин улутташтырган объекттер 10 жылдан бери тагдыр чечилбей келе жатат. Андан кийин конфискация болгон мүлктөр бар. Мына ошолар таптакыр менчиктештирүүгө жатпайт. Бул министерство, ведомстволордун отурган имараты, окуу жай, оорукана жана башка социалдык библиотека, кинотеатр, буну таптакыр бул жөнүндө сөз дагы болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан баягы коомчулукту башка жака бурмалоого аракет кылган тараптарга баса белгилеп айткым келет. Улутташтырылган объектлерден пайда түшүп жатабы бүгүнкү күндө? Пайда түшкөндөр дагы бар. Тилекке каршы 10 жылдан бери только салык төлөп келаткандар бар. Мисалы ошол эле Ысык көлдөгү декрет менен улутташтырган эс алуучу жайлар курулмасы башталган, бирок соттошуп келе жатат бүгүнкү күнгө чейин. Ошол эле Жалал Абад областында Кадыржан Батыровдун элдик мамлекеттик ишканасынын тегерегинде түзүлгөн Дустулик акционердик коому мен өзүм жеке барып көрүп келдим. Талкаланып, тонолуп, массалык маалыматтарды деле көрүп атпайбызбы? Тилекке каршы ушундай акыбалда мышык ыйлай турган, мышык эмес башкасы келсе да ыйлай турган акыбалда турган мындай мүлктөр турат. Андан көрө аны көтөрүп кетпегенден кийин каражатын салсын да иштетсин, пайда алып келсин. Мындан эч бир жаман нерсени да издебешибиз керек деп айтат элем да. Искендер мырза, мамлекет чынында эле ушуну менчикке берүүнү ачык айкын уюштуруп, ошол эле учурда жана баалоо процессин дагы ачык айкын уюштура алабы деген суроо баягы күмөн жаратат да. Баягы бизде кол ирисине тарткан, жеңишинен содалашып жүргөн учурлар тилекке каршы болуп эле келе жатпайбы? Ушул жактагы ачык айкындыкты коомду ынанымдуу кылуу үчүн эмнелерге көңүл бурушубуз керек, анан чет элдин тажрыйбасын кандай эске алышыбыз керек? Эми Америкалык Кошмо Штаттар билесиңер, Рузвельт Теодор кезинде көп мамлекеттик ишканалар курулган. Ал мезгил бүткөндөн кийин ошол ишканаларды саткан, мисалы үчүн. Аны сатканда ачык аукцион менен саткан. Бул ачык аукцион жакшы нерсе да. Албетте, ал деле өлкөдө кээ бир мындай туура эмес көрүнүштөр болуп кетип аткан, бирок көбүнчө баягы коомдук көзөмөл менен сатылган нерселер туура эле жакшы эле сатылат. Бирок мен ойлойм, баягы Грузиянын да өзүнүн жолу бар да, саткан мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү. Бул жерден баягы мамлекеттик мүлктү сатып алганга өлкө кедей болсо, өлкөнүн ичиндеги жарандар сатып ала албайт. Бир гана чет элдик чоң компаниялар сатып алат, бирок аларга деле бүт мүлк кереги жок. Эң баалуу, эң кызыктуулар эле келет. Көбүнчөдө маалымат жок, анан ишеним да жок болушу мүмкүн, ушул ишкана туруп келет депчи. Ошон үчүн Грузияда мисалы үчүн кээ бир объекттерди майдалап туруп сатышкан, же болбосо акцияларын сатышкан да элге, жергиликтүү элге. Майдалап сатканда көбүрөөк Кыргызстандын жараны сатып алса, анча акчасы капчыгы калың эмес. Ошондо баягы мындай элге кайрылгандай болуп калат да, жаңы ишканалар пайда болот. Ушундай ар кандай жолдор бар.
Мен ойлойм баягы чоң ишканаларды чын эле аукцион менен сатыш керек, ага коомдук көзөмөл жүргүзүш керек. Керек болсо аукциондор ушул студияга келип, ушул студиядан өтүш керек. Түз эфирде деген. Түз эфирде. Ал эми баягы кээ бир объекттер, эгерде алар кызыкчылык жаратпаса, инвесторлордо ушундай объекттер бизде абдан көп. Кызыкчылык жаратпайт инвесторго, ишкерлерге жаратат, бирок ишке баягы майдалап сатса, же болбосо баягы бөлүп сатса, ошол анда баягы кыргыз коомунун ичинен табылат да ишкерлер сатып алганда. Рахмат, Уран мырза. Мисалы үчүн пайда таап, мыкты иштеп кете турган баягы ишканалар бар, бирок алардын мамлекет акча салууга мүмкүнчүлүгү жок деп жатабыз да. Инвесторлорду тартуу боюнча кандай шарттарды түзүп беришибиз керек? Аларды кантип Кызыктырыш үчүн. Мен дагы кошулуп кетет элем, бир нече мисалдар бар. Мисалы ошол эле Грузияда, Польшада мисалы жер бар болсо, 30 гектар жерди, ошол жерди мындай индустриальный парк катары куруп, мамлекеттик мүлк да. Анан ошол жерлерге мындай баягы основной инфраструктураны подводить этип эле, ана жакы 3-4 соткадан эмелерге, бизнеске сатышат да. Бизнес сатып алат, же болбосо арендага алат. Ошол методика менен кетишибиз керек да, бул объекттерди саткан боюнчачы. Анткени все-таки баягы жеке чарба ошонун ээси болуп калса, ошондо больше гарантий да. Бирок это еще не факт. Кээ бир объектилер биз арендага берсек болот, узак убакытка мамлекетте кала берет. Бирок аны баягы жеке ишкер иштетип жүрө берет да. Бул жанакыдай баягы имущество эмеси, производственный объект эмес, мындай жерлерди ошондой сатса болот да. Анан мисалы акционердик же ишканалар болсо, ал жерде кишилер иштеп уже баягы сложилось да, какой-то менеджмент дегендейчи. Ал жерде башкача метод кылышыбыз керек. Менин оюмча бул жерде как раз жеке мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн методологиясын эметип инвесторлорду тартышыбыз керек. Инвесторлорду механизмин ошол инвестор келип, бул жерде эми көп критерий салбаш керек инвесторлорго. Инвесторлорго эки эле нерсе: канча көлөм инвестиция сала аласың, анан канча жумуш ордун түзө аласың. Ушул эки нерсе болот да. Үчүнчү методубуз, конечно, баягы узак убакытта налогду төгүшүң керек да. Узак убакытта, 1-2 жылда эмес. Анан ушул эме менен, принцип менен эгер биз жеке чарбаларга баягы узак убакыт арендага же болбосо сатканга берсек, анда ошол механизм иштейт. Бул дүйнөлүк практика да. Анан азыркы убакта эң эле эффективдүү бул оорураак принциптери. 1-2 жыл кетет, бирок мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптерин биз практически полностью ушул секторда колдонушубуз керек да. Биз дагы өзүбүз үйрөнө элекпиз. Анын деген көп эмелери бар, баягы концессия түрүндө, дагы ар кандай түрдүн эме доходуна жараша ошондой принциптер менен иштеп келе жатат. Ошол принциптерди колдонушубуз керек. Анан бул жөн эле мамлекеттик ишкана жана акционердик коомдорго эмес, стратегиялык объекттерге да колдонсок болот да. Көпчүлүк мамлекеттерде жеке өнөктөштүктү айтып атасыз, 49% акцияга чейин мамлекет бере алат да. Бизде эми азыр мындай болуп атпайбы? Көп ишканалар бар, мындай атын атабай эле коеюн, на самом деле ичинде коррупция. Иштеп жатышат, бирок ошол доходду, чоң доходду алып келе албайт. Мүмкүнчүлүгү бар, чоң доход жасагангачы. Бирок алып келе албайт, анткени менеджменти жакшы эмес. Ушул жерде биз деген четтен көз карандысыз, мисалы совет директоровго келгендей адамдарды алып келишибиз керек. Же управление алып келишибиз керек болсо, чет өлкөдөн алып келишибиз керек да. Ошол принциптерди эметип, башкаруу механизмин киргизишибиз керек. Бул бир маселе. Анан дагы урматтуу коноктор, бизде ушул мамлекеттик мүлктү башкарууда реформаны ишке ашыруу боюнча президенттин пикири бар эле. Муну 5-майда айткан эле. Мүмкүн болсо ошону уксак, урматтуу режиссерлор, мүмкүн болсо студиядагы үндү бир аз өктөмүрөөк чыгарсаңыздар. Мамлекеттик активтерди колдонуунун натыйжалуулугун жогорулатуу зарыл. Мамлекеттик менчикке караганда жеке менчик ээси натыйжалуу иштей тургандыгын экономикалык реалдуулук ырастады. Биздин милдет мамлекеттик ишканаларда кайра реструктуризация жүргүзүп, келечекте жеке менчикке өткөрүү. Ал эми стратегиялык объектилерде кызмат көрсөтүү сервистерин менчиктештирүү керек. Мамлекеттик мүлк фонду бул ишти аяктагандан соң жоюлушу кажет. Менчиктештирүүгө жатпаган мамлекеттик мүлктөрдү болсо министрликтерге жана ведомстволорго
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүүсү керек. Бул жумушту аткаруу үчүн 1 жыл жетиштүү деп ойлойм. Жогоруда аталган реформалар экономиканын приоритеттүү секторлорун, энергетиканы, тоо кен тармагын, айыл чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет. Кубанч агай, мына жогоруда президент белгилеп өтпөдүбү? Мамлекеттик мүлктөрдү менчикке берүү, экономиканын приоритеттүү тармактарын, ошол эле айыл чарбанын, тоо кендеги баягы ишинин эффективдүүлүгүн арттырат дейт. Чындыгында эле ушундайга жетишүү мүмкүнбү менчиктештирүүнү ишке ашыруу аркылуу? Жанагы жеке менчик эле мамлекетке караганда жакшы иштейт деген бул эми буржуазный теорияда. Анан кийин личный интерес, жанталашып эмагала. Мамлекеттик болсо албагы мындай номинальный карайт. Кош көңүл. Советтер Союзунун ошо мамлекеттик эле эмелер тиги кандай эмени артта калган Россияны эмне кылды деп сиңер билесиңер да. Просто другое дело бар. Биздин азыр психологиябыз барысы азыркы коомго деп байлар менен кедейлерге экиге бөлгөн коомго өтүп атпайбыз. Өттүк да практически жанагы капитализмдин жаңы формасында. Только биздин мамлекеттер аны Европада, допустим, коммунизмди куруп коюшту, биз курабыз деп жүргөндө. Ошонун формаларын алып биз ошол жана социалдык мамлекетпиз деп атпайбы. Анан бу жерде президент тууралуу айтып атат, принципиальный вопрос койгондо да. Чечүүчү орган бул кишилер да. Министерство инвестиция менен бул фонд мүчөсү жана ар бирин анализ кылып, бул сиз абдан жакшы жолдорун айтып атасыздар, кандай варианттарды. Булар ар бир чарбага индивидуалдуу мамиле кылыш керек да, ар бир ишканага. Ошондо мындай жери бар экен, мынтеткен деп. Жердин сатканга биздин акыбыз жок. Чет мамлекетте сатуу. Бирок участок за ним, допустим, досрочно иштегенче калат ушул жерди пайдаланасың дегендей. Жерди участок кылып сатабыз дегенде, анда карап көрсө болот. Булардын барысын конкретно иштеш керек да. Теоретически, принципе, идея жеткиликтүү болду. Иштебегендердин барысынан мамлекетке түздөн түз кереги жок болсо, аларды албетте жанагы тезирээк эле сатканга аракет кылышыбыз керек. Бирок мамлекетке байланышкан болсо, анда мамлекет сөзсүз контрольный акцияны кармап туруш керек. Жана туура айтып атасың. 61 бизде, 59 тигилерде, то есть 49 тигилерде болсун дегендей. Себеби мамлекет барын иштеп койгондо такыр талаада отуруп калышы мүмкүн. Ал эмес жанагы көрүп жүрбөйбүз көп жерде тиги военный эмелердин барысын разведканы кээде частный услуга кылып берип коюп, анан кандай мамлекеттерде кандай перевороттор жасап койсо болот экен. Ошон үчүн биз бул жагынан аябай акылдуубуз, Сталиндин заманын көрүп калганбыз. Эми өзүбүз да бушуп кетилип эки утузга туруп коррупцияга каршы алтындан баштап баарын чуап чокуга буруп коюп атабыз ордуна. Ушул линия менен кечирибиз керек да. Тартынбай туруп. Мында чечүүчү орган, чечүүчү министерство бул кишилер да. Анан албетте тиги президенттин аппараты, окумуштуулар, эксперттер булар катышып ойлорун айтып турганга жакшы. Анан ошолордун ичинен дагы талдап туруп, мына могул идеясы жакшы экен, могул мындай экен деп, мындай баягы кыргызча айтканда бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган система менен киришибиз керек да. Бирлан мырза, жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча айтты да, ушул форманы карап жатасыздарбы? Албетте, бүгүнкү күндө мыйзам бар. Мыйзам кабыл бир топ жыл болду. Тилекке каршы ал ийгиликтүү иштеген жок, ачык айтыш керек. Ошондуктан аны биз өзгөртүүлөр сунуштап, жеке мамлекеттик өнөктөштүк дегенде ишкерге да кепилдик беришибиз керек да. Ал тобокелдикке барып, тиги иштебей аткан ишканага каражатын салып атат, же алып атат дегендей. Ал тараптагы сөз мындай тең салмакты карашыбыз керек. Экинчи, ишенимдүү башкаруу. Өзүң иштете албайсыңбы? Ошол актив менен кирип, үлүш менен. Анда бул эксперттер айткандай, менеджерди алып келип башкартып, жыйынтыгында кирешени көтөрүп, дивидендти көтөрүү, пайданы алып берүү. Ал да болбосо көп жылдык ижарага берүү бүгүнкү күндө токтом долбоордо сунушталып жатат. Биргелешип башкаруу дегенде аутсорсинг сыяктуу. Ошондуктан бүгүнкү коңшу мамлекеттердин, башка мамлекеттердин тажрыйбасын эске алуу менен биз ар кандай тараптарды карап көрүп атабыз. Бүгүнкү министрликтин түздөн түз милдети ошол жерде бардыгы топтолду мынакей. Жеке өнөктөштүк менен иштөө управление. Банкротство боюнча башкармалык, мамлекеттик мүлк башкаруу фонду. Биз Кыргызстанга келген инвесторго мындай көрсөтө турган конкреттүү долбоорубуз болуш керек. Монча ишканабыз турат, монча жерибиз турат, монча завод, фабрика тилек убагында болгон тилек бүгүн акыбалы мындай, бирок коммуникациясы даяр. Ошонун баардыгын сунуш кылып, ири долбоорлорду сунуш кыла турган убакыт. Азыр учурда барбы? Албетте. Иштеп жаткан игиликтүү жеке өнөктөштүк формасында игиликтүү иштеп жаткан, мен айтып кеттим, тилекке каршы мыйзам иштеген жок. Бир Ысык көл областында Гемодерез боюнча бир проект ишке ашкан эле, ал дагы иш козголуп, мындай айтканда, эмне үчүн
ишкерге кепилдик бериш керек деп атам. Бул биринчи мындай кадам болду. Мүчүлүштөр болот сөз биринчи, экинчи кадамда. Ошондуктан биз бир тараптуу болбой, эки тарапты бирдей карашыбыз керек деп. Мирлан Сакбекович, ошол эле учурда мына бул ишкананы биз аутсорсингке беребиз. Могундан бир 51% үлүштү алабыз. Могуну болсо биргелешип ишенимдүү башкарууга беребиз деген мындай бир анализ барбы? Мисалы үчүн onu аутсорсингке 20-сын баландай деген. Албетте, бул эгемендикти алган тартып эле менчиктештүү программасы бар. Жогорку Кеңештин токтому менен бекилет, ал жерде жактырылат. Мына бүгүн ошол жерде жайгаштырылган бир 20 тегерегинде актив же мекемелердин үлүштөрү бар. Андан сырткары биз бүгүнкү күнү президенттин кайрылышынан кийин ошо инвентаризацияны тездетип, дагы бир сунуштап жаткан долбоорлорубуз бар. Анын баардыгы эми Жогорку Кеңеш жактыргандан кийин айтсак туура болот. Мамлекеттик жекенөктөштүк чегинде каражат салабыз деген ийри, чындыгында мындай бир салам деген тараптар бар. Бүгүн баягы ар нерсенин маалыматтын купуялуулугу бар экен. Ошондуктан баардык нерсе мындай алдыга жылып баштаганын айтсак туура болот. Рахмат. Кураш Турбелеңович, жогоруда мына Мирлан Сакбекович инвесторлорго ишеним керек деп айтты да. Ушу мамлекеттик мүлктөрдү жеке тараптарга өткөрүүдө мамлекет кандай баягы кепилдиктерди бергени ошону карап чыкканда дурус болот? Мен бир эле мисал, бир эле мындайча айтканда механизмин айтып коеюнчу, мамлекет кандай кепилдик берет да. Биринчиден ошол объектиге, бир приватташтыруучу объектиге ошонун кызыл китеби болуш керек. Экинчиден конкреттүү баасы болуш керек. Үчүнчүдөн инфраструктурасы болуш керек. Инвестор жүгүрбөш керек электриктин артынан. Жол салат элем, тартат элем деп, жер чыгарылып бериш керек. Баарында келип туруп, пакет алып келип туруп коюш керек. Мына аукционго бар бул, ушуну сатып алсаң, бүттү, бул сеники, башкарасың деп. Анан инвестор алып, анан жери чыга элек экен, анан жер ФПС экен, же бирөөнүн менчигинде экен, суусу келбей атат, электричествосын отключать этип салыптыр, анысы деген бул инвесторго кепилдик бере албайт. Ошон үчүн мен азыр эле айтып коеюн, ошо бир пакетпен мына бүттү портфель, инвестиционный портфель мына сиздики, ушунун баары. Жолуңар да бар ошол жакта, инфраструктура, инвесторду кыйнабаш керек, сен ошол жака жол салып коюшуң керек. Анткени жолдун баарын бузулуп калыптыр десең, анда инвестор келбейт, сразу эле айтып коеюн. Анан сен портфель берип, жолуң, светиң, сууң баары бар, анан жергиликтүү, мисалы бул региондордо болсо, анда жергиликтүү жанагы жашоочуларга дагы, алар дагы инвесторлорго көп тоскоолдук кылып атат да, мисалы да, айтып коеюн. Алар менен дагы айыл өкмөтү жана башкалар иштеп, ушуну туура түшүндүрүп, туура жеткириш керек да. Ошондо инвестор кызыгат да. Ушундай экен, ушундай гарантия бар экен, баары эметиптир, бул закон, конституциядан баштап, кичинекей законго чейин кепилдик бар экен десе, бизде бир эле инвесторго эмес, деги эле эл аралык көрсөткүчтөр, ошол эле doing business деген көрсөткүчтөр бар, кредиттик рейтингдер бар, жана башка дүйнөлүк эл аралык ошо рейтинговый компанияларга Кыргызстан кирсе, анан мен жана биякта көп сөз болот, инвестициялык климат деп, ошол климат оңолот. Аны ушу майда нерселердин баарын бүтүрмөйүнчө калганыбыздын баары, мен айтып коеюн, менин оюм, туурабы, туура эмеспи билбейм, президентибиз өзү багыт берди, ушуну жасап бүткүлө деп, ушуну ушундай жасап бүтүшүбүз керек. Болду. Мирлан Сакбекович, жогоруда мына Курас агай айткан баардык шарттардын баарын биз жетишебизби? Мына президент жогоруда айтты, 1 жыл, 2 жыл жетиштүү деп. Биз ушундай бир жалпы анализ жасап, анан инвесторлордун колуна мынтип бир суна турган ар бир ишкананын мындайча айтканда паспортун даярдап үлгүрөбүзбү? Ушул жагын эске алып атасыздарбы дегендей. Туура айтасыз, ар бир кадам убакыт талап кылат экен. Ошондуктан мына бүгүнкү күнгө чейин бекилген тизме бар. Азыр дагы сунушталып жаткан долбоорлор бар. 1 жылдын ичинде бизде мамлекеттик мүлктүн фондунда менен мамиле кылган карамагындагы бардык ишканаларды инвентаризация кылып, ал тынымсыз жүрүп турат. Сатыкка чыгарып жиберебиз деп мен айтыштан азыр алысмын. Себеби баалоо бул да өзүнчө убакыт талап кылат. Мисалы, Жогорку Кеңеш жактыргандан кийин аны тендер жарыялайт 1 ай. 1 айдан кийин бирөө утат, ал да 1-2 ай баалаш керек. Эң маанилүү бул баалоо болуп атат да, себеби эртеге кайра суроо жаралбаш керек да.
бизгечи. Сен убагында арзан сатып койдуң же кымбат сатып койдуң деген. Ошондуктан баалоо мындай адистер тарабынан дыкат иликтенип чыгып анан бааланып аукцион коюлуш керек. Биз мамлекет катары, министрлер кабинети катары эмне талап кое алабыз? Профиль. Бүгүн мисалы завод иштеп, заводду алып чыктыкпы сатыкка. Мисалы тамекини кайра ферменттөөчү завод ошол эле Баткенде каралбай турат. Кызылкаядагы мисалы ал бүгүнкү программада кирген. Ал ошол профиль менен кетиш керек. Ошол багытта өнүгүш керек. Ал Башка нерсеге өзгөртпөш керек, же башка бир тарапка өзгөрүп кетпеш керек. Мына жогоруда ошол тамеки заводду айтып калбадыңыз. Ошол тамеки заводко инвесторду кызыктырып тартыш үчүн жанагы жолун, суусун, электр сымын тартып берип, аны кел, мынакей бардыгы даяр дегенге мамлекеттин мүмкүнчүлүгү, чама чаркы, дарамети жетеби? Бүгүнкү күндө эки тамеки завод айтып кетейин. Дүбек мисалы өзгөндөгү, Кызылкаядагы тамеки ферменттөөчү завод. Экөөнү тең Союз убагында курулган базасы даяр турат. Бүгүн инвестор келип кандай бир бирөөчүн каражат салган болсо ал иштейт. Бир маселе бул жерде комплекстүү подход. Эмне үчүн? Айыл чарба министрлиги да кызыктар болуш керек. Дыйкан эгип парнике, аны өстүрүп, аны терип, аны ферментация кылып дыйкан алып келсе, ал даяр продукция болуп чыгат. Бүгүн мына канча деген дүйнөдө тамеки кетет, бирок анын составында биздин өзүбүздүн дүбек барбы? Натуральный табак барбы деген да суроо бар да. Ар кандай химикаттар болуш. Ошондуктан бул комплекстүү подход дегеним биз мамлекеттик мүлк фондусу жеке мүмкүн жетише албайбыз. Ошондуктан бул жерде бардык министр кабинети, профилдик министрлик, мисалы айыл чарба министрлигинде 24 мамлекеттик ишкана бар. Аты бар, заты жок, кагазда бар, барсаң эч нерсеси жок. Транспорт тармагында бар. Башка тармактарда бар. Мына ошолорда аракетин кылыш керек. Же муну ирелештирели дагы, биргип кылайлы. Болбосо муну кармап отургандан көрө активин алып чыгайлы дагы, сатайлы. Келе чогумдай иш аракетибизди кылайлы деп чогуу чаран иштесек, мүмкүн сиз айткан убакытка толук жетишип калышыбыз мүмкүн. Инвентаризация, реструктуризация кылуу убакыт. Бегаком Айыл банк анан РСК банктын 10% акцияларын эл аралык биржага сатуу боюнча сунуштар бар деп айтып турсуз. Аны ким баалайт? Туура, бул Кыргызстан, эгемендик Кыргызстан үчүн мүмкүн жаңылык. Дүйнөлүк биз Кыргызстан ичинде эле кайнай бербестен аракет кылайлы. Эл аралык биржага чыкканга. Ошол эле аты чыккан биржаларга алып чыккан болсо эмнеси жаман. Бирок анын дагы Кыргызстан биржа боюнча пикир алышты. Анын дагы өтө оор жолдору бар. Анын өзүнүн талаптары бар. 50 миллион, 100 миллион дегендерчи. Ошондуктан биз бирок аракет кылышыбыз керек. Аны кандай жол менен? Мисалы энергетика тармагын жалпы инвентаризация кылып, анын баасы бүгүнкү күнчө мынча миллиард сом турат. Келиңиздер, ошол жака каражат салгыла, акциясын биз IPO-го чыгарайлы десек. Эмне үчүн салбашы мүмкүн? Бүгүн ГЭС, күндөн алынуучу энергия жана башка өнүктүрө турган биз далилдеп берсек, ошондой эле инвентаризацияны айыл чарба багытында кылсак, органикалык продукциябыз, башкабыз Агропрод корпорация деген түзүлгөн убагында тилекке каршы алда максат жеткен жок. Ирелештирип бизде бир 3-4 тармак болушу мүмкүн. Аны ошону башкара турган бир тармак, анын акциясын эл аралык биржага алып чыксак, бул кадам. Чоң рахмат. Искендер мырза жогоруда мынакей банктар маселесин көтөрүп калбадык го. Мамлекеттин карамагында бизде азыр Айыл банк бар, РСК бар, анан KICB'де үлүшү бар болуш керек мамлекеттин. Ушу банктардын тагдыры кандай болуш керек сиздин сунуш? Банктардын тагдыры эми баягы эгерде мамлекет кандайдыр бир үлүш кармаса, буга эч кандай маселе жок да. Көбүнчө баягы дүйнө жүзүндө мамлекеттик фонддор ушинтет, керек болсо ошо централдын кайсы бир үлүшүн ошол пенсиялык, Австриянын пенсиялык фонду кармап жүрөт да. Азыр бир бөлүгүн сатса керек, бирок кармап жүргөн да, кантсе да. Демек, эгерде мамлекет ушундай акция кылып туруп, IPO баягы эл аралык биржаларга чыгарса, үлүш алса өзүнө, кайсы бир үлүштү сатса, бул жерден баары жакшы да. Үлүштөн дивиденд түшсө, эгерде кирешелүү ишкана болуп, бул да жакшы да. Банктар менен дагы ошондой. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө мамлекет банктарга көбүрөөк ушул эки мамлекеттик банкка, Айыл банк жана РСК банкка базарда иштөөгө көп эркиндик берген да. Мамлекет бул жерден катуу регуляция кылбайт, улуттук банк гана кылат. Ошонун эсебинен алар баягы мүлктү сата албайт, бирок кардарлар менен кадимкидей эле иштейт, башка банктар менен мындай кандайдыр атаандашат. Бул жерде эч кандай маселе жок. Бир гана терс көрүнүш болуп кеткен.
бул кичине жанакы банктын ичиндеги ушул кандай десем кызмат орундар кичине сатташып кеткен да, саясатташып кеткен. Ошол нерселер болбосо калган баары жакшы. Эгерде ушул нерсени дагы жойсок, баягы саясатташтырбай, чыныгы профессионалдарга жол ачып, ушул жерин да таза кылып, балким баягы банктардагы болуп аткан кадр саясатын ачыкка чыгарып, ушундай кандай нерселер болсо, андан да сонун бүтүп болот. Рахмат, Туран мырза. Стратегиялык мааниге ээ ишканаларда жанагындай кызмат көрсөтүү жагын приватташтырууга берсе болот деген сунуш айтылып жатыптыр да. Буга сиздин пикириңиз кандай? Кандайча ишке ашса болот? Стратегиялык объекттерди да. Тейлөөнү. Эми мен билекей эле примерди жасап кетет элем. Жакы байке айтып кетпеди, 800 миллион субсидия депчи. Бул негизи 800 миллион субсидиянын эң эле чоң бөлүгүн как раз телевидение алат да. КТРК сыяктуу, анан 5-канал, пирамида сыяктуу эмелер алат. Анан жакы Кыргыз Телекомдун релейный жакы трансляциясын алып барган ишкана алат да. Вот негизи да. Эми бул керек нерсе. Биз деген бул секторду колдошубуз керек. Бул да стратегиялык объект. Бизде эми стратегиялык объекттер саналуу эле негизичи. Энергетика тармагы да. Жакы Манас жана башка объектилерде, анан бул жерде мен бул так как стратегиялык, бул баягы градостроющий мындай кластерный эме болгондуктан буларды деген тез сатууга мен туура эмес деп ойлоймун. Жок, сатуу эмес, ошонун ичиндеги Мен жиберип коеюнчу. Урматтуу коомчулук. Туура стратегиялык объекттер мыйзам менен корголгон. Мисалы темир жолду алайлы. Канча деген километр линиясы бар, же станциялар бар дегендей. Кызмат көрсөтүү жер деген, мисалы аэропорттун тегерегинде стратегиялык объект эмне? Бул полоса. Бул диспетчердик отурган мүмкүн жер. Ядро. Ошол жер, бул жер таптакыр менчиктештирүүгө дагы кандай бир кызмат көрсөтүүгө да жатпаш керек. Ал эми башка стоянкадан тартып, билет сатып аткан, кызмат көрсөтүп аткан, сервисти көтөрөм деп, турист келгенде кандай бир кызмат көрсөтүү, киреше көтөрүү жагына багытталган сунуштар болсо, аны эгемендүү мамлекет катары карап көрсө албетте болот. Аутсорсинг кылып. Аутсорсинг жолу менен стратегиялык объекттер бул коопсуздук кеңештин сунушу менен атайын тизме менен бекилет. Бүгүнкү күнү мыйзамды өзгөртүү министрлер кабинетинде абдан кеңейтилди азыркы баш мыйзам менен. Жогорку кеңеште карап, реалдуу бүгүнкү базар шартына карап, кызмат көрсөтүү жана башкасын карап чыксак сөзсүз болот деген мен ойдомун, жеке ойдомун. Ошондуктан бардык нерсе багытталыш керек. Кызмат көрсөтүүдө болобу, башка жерде болобу, экономикалык, жумуш орун, киреше, дивиденд жана ошол менен мындай комплекстүү багытта караш керек деген. Мындан тышкары жанагы мамлекеттик мүлк кызматы дагы жоюлат деп айтылбадыбы? Сиздердин кызматтан да ким аткарып калат? Албетте, ал боюнча да айтылды, маселе жок. Мамлекеттик мүлк кызматынын менчиктештирүүнүн сырткары ижара боюнча эки ишкара жоюлган болсо, аларды бир баланстан балансқа өткөрүү, же мындай толгон токой башка дагы учурлар. Ошондуктан мүмкүн баягындай трансформация болуп, кандайдыр бир багыттар өзгөрүлүп, анга багыт алышыбыз мүмкүн. Ал боюнча биздин да өзүбүздүн көз караштарыбыз бар. Сөзсүз баягы мамлекеттик мүлк негизи Кыргыз болот, болуп келген, мындан ары да болот. Башкаруу, натыйжалуу башкаруу, трансформация кылып кандайдыр башкача көз карашта эл аралык опыттарды алып, ошол эле совет директору дегендерди, же менеджер дегендерди биз карап чыгышыбыз керек. Ошондон улам бир өзүнүн багытын табат деген ойдомун. Рахмат. Азыр мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү боюнча Жогорку кеңештин депутаты Умбеталы Кадыралиевдин пикирин уксак. Экранга берип койсоңуздар. Мамлекетке караштуу бүт активтерди сөзсүз түрдө реорганизация кылыш керек. Ошол мамлекеттик мүлктү натыйжалуу, мындайча айтканда эффективдүү колдонуш керек мамлекетчи. Ал эффективдүү колдонуш үчүн чоң реформаларды жүргүзүш керек. Америкада мисалы мамлекеттик мүлкү бүт мамлекеттин достояниясынан 20%. Мына алар канча жылдан бери экономикасы өнүккөн, жанагындай рыночный базарды экономикада форматта жашап атат. Мына алар деле ошого келишти да. Келишти. Бул деген мамлекеттик мүлк, бул деген иштеш керек.
пайда алып келиш керек, эффективдүү болуш керек, бюджеттин боюнда отурбаш керек. Бул деген сөзсүз түрдө экономикага Кыргызстандын өсүшүнө жардам бериш керек. Мурас Нурбеленович, мына ушул менчиктештирүүнү ишке ашыруу менен эле бир казына каражатка толуп ийгиликтүү иштеп кетүү кепилдигин экономист катары, адис катары сиз көрүп турасызбы? Рахмат. Биринчиден, менчиктештирүүнүн негизги максаты бул сөзсүз түрдө казынаны толтуруш эмес, ошону сатып казынаны толтуруш эмес. Жанагы мекемелер кандайдыр бир эффективдүү иштеп кетиш керек. Анын артынан алар жакшы жумушчу орун жана салык төлөп туруш керек да, кандайдыр бир өзүнүн. Бул негизги максаты. Бирок мен айтып коет элем, азыр көбүнчөсү эле теорияны айтып атат. Мына 2015 жылы премьер-министр Сариев койгон экен, правительство распоряжение бар экен да, ушундайчы. Концепция реформирования системы управления государственным имуществом. Кичине убактыңарды алып коеюн. И ушул жерде эң негизгиси мындай буякта жазылыптыр. Биринчи проблема менеджмент экен, кадр саясаты. Мамлекеттик ишканаларда кадр саясаты негизи саясатташып кеткен да. Анан ушу жолу айтылып аткандай, мисалы биринчиси ТÜЗ, то есть централизованный управление деген, экинчиси децентрализованный, анан экөөнү бириктирип дуальный деген бар экен. Анан көбүнчө учурда ушул документке ылайык дуальная система беришиптир. Бул создание улуттук холдингдин астында болушу керек деген сунуш болуп атат ушул концепцияда. Эми улуттук холдингди биз мына Казакстандын мисалында билебиз. Аякта бир чоң фонд бар, анын аты Самурук Казына. Ошо Самурук Казынанын ичине Казакстандын бүт мамлекеттик мүлк жана активтерин ошо Самурук Казынанын ичине киришкен да. Анан ошонун ичине кирип, анака менеджментти башкача коюп, анан бүгүнкү күнү Казакстан иштеп атат. Мен айтпайм, что Самурук Казына бүгүнкү күндө бизге мисал болуп бере алат деп, бирок жол механизмдери алардыкы уже көп жылдан бери отработан механизмдери бар да. Анан дагы бир нерсе, ушу Самурук Казына боюнча айтып кетер элем. Мисалы мына ФУГИ бүгүнкү күнү биринчи аты фонд деп турат да. Анан фонд деген биз фонд управления деп турат да. Анан ушул кичине мындай эмеси максаттары кичине башкачараак болгонсуп турат да. Мен может кийинчерээк сунуш болоттур. Кубанычага мына жогоруда Курас агай улуттук холдингтерди түзүү маселесин көтөрүп калды. Биз буга чейин муну башыбыздан өткөргөнбүз. Энерго холдинг түздүк элек, баардык электростанцияларды, ушу энергетика тармагындагы баардык ишканаларды бириктирип бир холдингке айлантып, бирок тилекке каршы бул дагы ийгиликтүү болбой калбадыбы? Сиздин ушул пикир боюнча оюңуз кандай? Биринчи жана коррупцияны жоюш керек да. Энергия холдинг кылганда эле биз коррупциондук схема кылып койдук да. Частный эмелер станциялар түздүк, ар бири алар өздөрүнүн баасын койду, анан чуручу илгери бир эле тиги Кыргыз энерго башкарып турган секторлордун ичин тармак кылып, анан ошол аркылуу жегенге. Жегенге дагы пайда болуп калды, эмеге жана технический расход деп коюп 30% чейин өстүрүп койбошпу, тиерде жок болду, биякта жок. Караган эч ким жок болду. Ушул коррупционный системаны ар бир жерде жогото алсак эле, мына бу жерде фонд имущество, инвестиция менен чоң бириктирип туруп, муну да чоң караш керек да. Биринчи Кудай кесир кылбасын, коррупцияны жок кылмайынча Кыргызстан эч оңолбойт да. В том числе мамлекеттик ишканалар. Мирлан мырза, кыскача жооп берсеңиз, мамлекеттик объектилерди сатуудан бюджетке канча каражат түшөрү күтүлүп жатат? Кыскача. Жыл сайын бюджетке бекилгенде каражат каралат. Быйылкы жылы мисалы 500 миллион сом каралган бюджетке. Бирок быйылкы биздин прогноз боюнча 1 миллиарддан ашык каражат түшүрөбүз деген үмүттөбүз. Ошол кошумча айтып кетсем болобу? Кысканы. Жана менеджменттен сырткары мамлекеттик ишкана болгондон кийин ал мыйзам менен баягы рамкага түшүп калат. Ал мамлекет сатып алуу, оперативдүү маселени чечүү, ошол эле кадр маселеси жыл сайын өзгөрүү, алмашуу, пансионаттарды мисалы жыл сайын алмашат сезон келгенде. Ошол кедергисин тийгизип келди. Биз ошол жагын дагы карашыбыз керек. Жок болбой калды, бул болбойт экен деп жаап койбой,
башкаруунун дагы мындай жаңы реформалап чыгышыбыз керек деген ойдомун. Рахмат сиздерге бүгүн студияга келип маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн студияда мен Гулянора Каныбекова жана кесиптешим Амантур Шыргазиев экөөбүз иштедик. Ойордонун бул жолку чыгарылышында биз мамлекеттик мүлктү кантип эффективдүү башкарабыз, карызы кокосуна жеткен мамлекеттик ишканалардын тагдыры кандай болот, ошол эле учурда мамлекетке салык төлөп ийгиликтүү иштеп жаткан мамлекеттик активдердин тагдыры кандай болот деген маселенин айланасында сөз кылдык, талкуу кылдык. Кийинки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.